Эми айтып атат, муктаждарга берилген деп. Бирок карасаңыз, ушу муктаждардын үйлөрүбү? Бул окуя 2006-жылдары болгон. Ага кимдердин катыштыгы бар? Жалал Абад шаардык депутаттар кеңешинин токтому чыккан. Биз азыр Жалал Абад шаарынын Спутник ичи шаарчасында турабыз. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, бул жер Норус паркы быйыл жаңы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ал эми ээлеген аянты болсо 8 гектардан ашуун. Ага жанаша эле турган жерлер дагы учурунда мына ушул Норус паркына тийиштүү болгон экен. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен 2006-2007 жылдары жеке менчик колдорго өтүп кеткен. Ага кимдердин катыштыгы бар? Аны дареметибиздин жетишинче иликтеп көрмөкчүбүз. Шаардын тургуну катарында бүгүнкү чыгарылган маалыматты угуп кандай абалга келдиңиз да негизи? Эми кандай абалга келем? Бул муниципалдык жерлер кандай эле мындай эч кимге билинбей эле берилип кеткен. Эми айтып атат, муктаждарга берилген деп. Бирок карасаңыз, ушу муктаждардын үйлөрүбү? Муктаждардын үйлөрү, тем более бекер, муниципалдык жерлер бекер берилип кеткен. Мен дагы эле ушундай муктаж болгум келет экен, таш үй сала турган возможностьум болупчу. Мына ушул Норус паркынын чыгыш тарабындагы муниципалдык жердин жеке менчик колдорго өтүп кетиши боюнча бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Норус паркынын айрым бир бөлүгү 2006-жылдары жеке турак жай курууга берилип кеткендиги аныкталды. Бул окуя 2006-жылдары болгон. Бул боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, бирдиктүү реестрге катталды. Азыркы күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөө иши албетте өз жолунда. А биз болгону кайсы жылдары кимдердин жетектөөсүнүн астында мындай чечим кабыл алынганына кызыгып көрдүк. Анда эмесе кеп башынан болсун. 2006-жылдын 24-майында ошол учурдагы Жалал Абад шаардык кеңешинин кезектеги 17-сессиясынын токтому менен биз сөз кылып жаткан муниципалдык жер тилгеси облустук жана шаардык мекеме ишканаларда иштеп жаткан атуулдарга жана муктаждыгы жогору болгон үй бүлөлөргө жеке менчик турак жай куруу үчүн берилип кеткен. Ал 2001-жылы ошо 19,4 гектар, 19,4 гектар деп кабыл алынган экен. 2006-жылы ошол Жалал Абад шаардык кеңешинде каралып, ошо калган бөлүгү 9,2 га деп көргөзүлүп турат токтомдо. Ошол жери ошол жеке жарандарга участок катары бөлүп берүү боюнча Жалал Абад шаардык депутаттар кеңешинин токтому чыккан. Ошонун негизинде калган бөлүгү ошо жеке участок катары жарандарга бөлүнүп берилген. Баарынан кызыгы учурда бул жерде өтө муктаж адамдар эмес, тескерисинче эч нерсеге муктаж эместер отурукташып калгандыгын айтпасак да көз көрүнө байкоого болот. Билебиз, бул жерде госрегистрде адамдардын үйлөрү бар, прокурорлордун үйлөрү бар, мэрияда иштеп кеткен үйлөрү бар. Албетте балык башынан демекчи, бул чечимдин кабыл алуусунда ошол учурдагы жетекчилердин макулдугу башкы орунда турган. Жалал Абад шаардык мэриясынын имаратынын 2-кабатында Жалал Абад шаардык кеңешинин корпусу жайгашкан. Ал ушул коридордун өзүндө эле көрүп турсаңыздар да тактайча илинген. Бул тактайчада өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай 2001-жылдан 2008-жылга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы болуп Мамаджанов Абдыкадыр Абдывалиевич турган. Ал эми тарых барактарына сар эсеп салсак, 2006-жылдары Жалал Абад шаардык кеңешинде бир мандаттуу округтан төмөндөгүлөр депутат болуп отурушкан. Алардын арасында бүгүнкү күндө элге аттын кашкасындай таанымал болуп калгандары да бар. Жалал Абад шаардык кеңешинин 4-чакырылышынын депутаттары: Юнусов, Арапбаев, Матраимов, Усенов, Чимбердиев, Туманов, Шасалимов, Бакиев, Факусаев, Каратаев, Туманов, Азизов, Нарбаев, Тагаев, Ташпаев, Хаджиматов, Маматкулов, Зулпукаров, Токторбаев, Осмонова, Маматов, Хаджиматов, Туманов, Аматов, Казакбаев, Ширинбеков, Муркамилов, Эгембердиев, Садыров, Маматжанов. Эң башкысы, мамлекеттин жерин жеке менчикке берүүгө жогорудагы эл өкүлү болгондордун кимиси каршы, кимиси макул добуш бергени албетте тергөөнүн жүрүшүндө аныкталып ачыкталат. Мен
ишенгим келет, что прокуратура бул ишти аягга чыгарат депчи. Болгондой айтып, чындыкты бетин ачат да. Белгилей кетсек, башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын берген маалыматына ылайык, иликтөө иштеринин жүрүшүндө муниципалдык жерди мыйзамсыз жеке тараптарга бергендер мамлекетке 259 миллион 41 миң 90 сомдук зыян келтиришкен. Улкан Кожоева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.